Саламатсыздар, урматтуу коллегалар, урматтуу Алмаз Акымжанович. Мага да бир топ кайрылуулар келип түштү эле. Ошонун ичинде эң көйгөйлүү маселелердин бири Кара Суу районунда бүгүнкү күндө жалпылап айтканда 20га чукул айылдын айыл статусу жок болуп атат. Ошондуктан бүгүнкү күндөгү эң чоң көйгөйлүү маселелердин бири болуп атат. Бир топ жылдан бери эле бул нерсени көтөрүп келип атабыз, бул маселени. Бирок кайсы бир деңгээлде тиешелүү министрликтерге жетпей, тиешелүү адамдар ушунун артынан жүрбөй, мындай кечигип атат да. Жылдан жылга кечиккен сайын ошол айылдын тургундарына чоң көйгөй жаралып атат. Себеби ошол жердеги айылдагы пропискага туруу маселеси, мектеп маселеси, бала бакча маселеси ар кандай кырдаалдарда кыйналып келип атышат. Эми өзүңүз элестетиңиз, 20га чукул айылдагы бир топ жылдан бери айылда жашашат, бирок айыл статусу жок, алгылыктуу кадам кыла алышпайт. Аларды атап кетсем, мисалы, Мады айыл аймагындагы Өжөр участкасы, ошондой эле Жоош айыл өкмөтүндө Акжар, Бирдик участкалары. Буга чейин бир топ жолу каттарды бердик. Айылдык кеңештин отурумдары болуп, айылдык кеңештин чечимдери чыккан, тиешелүү мекемелерге жөнөтүлгөн. Эмне себептен ушул кечигип жатат? Жана ошондой эле бул Датка айылындагы Мачак айылы, Падаван, Бабалашкар, Таштак участкалары. Кара Суу районунун Отсадыр айылында бир топ маселе бар. Кожомбак айылы, Казак, Бешкепе, Чок, Зымырык, Тойчу айылдары бүгүнкү күндө. Ошондой эле Манас айыл өкмөтүндөгү Зарыбдар айылы. Жана Датка айыл өкмөтүндө Ынтымак айыл өкмөтүндө, жана ошондой эле Кара Суу шаарындагы Миял айылында. Алмаз Акымжанович, бүгүнкү күндөгү эң чоң көйгөйлүү маселелерден болуп атат. Ошондуктан, урматтуу Жылдыз Талайбековна, протоколдук тапшырма берип, тез аранын ичинде ушу быйылкы жылдын аягына чейин ушул айылдардын айыл статусун алып бергенге көмөктөшсөк, бүгүнкү күндөгү эң актуалдуу маселелерден болуп атат. Биринчи кезекте ошол айыл статусу алына турган болсо, андан кийин тиешелүү керектүү кызматтар көргөзүлүп баштайт экен. Ошого протоколдук тапшырма берсек, андан кийинки маселе, бүгүнкү күндө мен буга чейин да бир топ жолу айтып келгенмин, Алмаз Акымжанович. Кара Суу районунун Ала Тоо аймагында Бекжар деген айыл бар. Ошол Бекжар айылында буга чейин Бийик Тоолуу аймакка кирген, комиссиядан өткөн. Бирок ошол жердеги адамдар арызданып атышат, дагы деле ошол пенсиясы, пособиялары мурдагы боюнча калып, жеткиликтүү иш жүрбөй атыптыр. Ошондуктан райондук башкармалыктарга тапшырма берсеңиздер, ошол жерде жеринде карап туруп, тез аранын чечип берсе. Жана ошондой эле Бекжар айылындагы бала бакчаны тез аранын ичинде эксплуатацияга киргизип берсе. Аппарат протоколдук тапшырма берилсин.